туугандар отурат бул жакта, тааныгандар, көрмандары, калгандарын жалпы эле бир сөз менен айтайынчы. Ардактуу залкарлар, улуулар. Бул дүйнө ушундай экен, бир жагына күн тийсе, бир жагына түн кирет экен. Бирөө төрөлүп атат, бирөө дүйнөдөн кетип атат. Өмүрдөгү эң маанилүү эки эле күн бар экен, бири төрөлгөн күнүң, бири кеткен күнүң. Төрөлгөндө бардыгы кубанышат, бирок сен ыйлап төрөлөт экенсиң. Бирок кеткенде ушундай кетели, биз күлүп кетели, бирок узаткандар ыйлап калсын. Азиз кеткенде бардыгыбыз ыйладык, ыйлабаган адам калган жок. Анткени бул азыр эле министрибиз аябай жакшы айтып кетти. Асыл айым аябай жакшы айтып кетти. Жүрөгү жүзүнөн чагылып турган нурдуу жигит болчу. Адамгерчиликтүү жигит болчу. Көзү бажырайган жигит болчу. Ошон үчүн айтат го, адамдын көркү жүздө, жүздүн көркү көздө. Кудай Таала бул жигитке жүздү да, көздү да берген болчу. Эми өттү кетти, жердин үстүндө жашообуз бар экен, жердин астында жашообуз бар экен. Жердин астына бир түшкөндөн кайра үстүгө чыкпайт экенбиз. Ошого чейин амалың кандай болду, кадамың кандай болду, жашооң кандай болду, кылганың, эткениң кандай болду. Ошон үчүн жөн эле жашап өтпөй, жасап өтүш керек экен. Азиздин кадыры эмне да жасап өткөндүгүндө. Канча образдарды жаратты. Спектакльдерине барып суктанат элем, кинолорун көрүп суктанат элем. Ичимде бир сыймыктануу сезим бар болчу, ушул кыргыздын актеру деген. Ошол сезим бардыгыңарда эле болсо керек. Анан бул жерде бир залкарлардын бардыгы турат. Чын, ушулардын кадырына жетип калалычы. Биз азыр кадырын билбейбиз. Күндө чыгат, ошон үчүн күндүн кадырын билбейбиз. Апабыз тирүү, маңдайыбызда күнүгө, ошон үчүн ороңдойбуз, кадырын билбейбиз. Ушул актерлор, режиссерлор, театрдын алыптары, кинонун алыптары турат. Кадырына жетип калалычы. Кадырына жетип калалы, жок дегенде жылы сөздөрдү айтып калалы, белектерибизди аз берип калалы. Эмне үчүн дегенде, ушул жерде эле канча эл аралык фестивалдан жеңген фильмдердин авторлору турат, сценаристтери турат, режиссерлору турат, актерлору турат. Мына министрибиздин кадырын качан билдим? Өткөндө мен биринчи жолу чыгармачылык кече өткөздүм. Кичинекей иш-чара, ошонун сахналаштыруу кандай кыйын. Мына жерде Назым мырза турат, а министрибиз көчмөндөр оюнун сахналаштырды. Ошондо билет экенсиң, өзүң бир кылып көрсөң, сырттан кылбай туруп сындаш оңой экен. Азизди тарбиялаган апасына чоң рахмат. Өзү атам дедирсин, ботом дедирбесин дейт, бирок бул да тагдыр экен. Ушуну бир кайрат менен көтөрдүңүз. Сиздин кайратмандыгыңызга, сиздин ушундай бир туруктуулугуңузга, сабырыңызга мен аябай баа бердим. Жараткан сабырдууну жакшы көрөт дейт, сабырдуу менен бирге дейт. Жаны жаннатта болсун. Кудай Таала акыретин абат кылсын. Акыретке барганда бейиште чогуу болуңуз. Менин тилегим ошол. Канча кыйналып ооруду, оору менен кошо күнөө кечирилет дейт, адам тазаланат дейт. Ооруган үчүн балким адамгерчилигин өмүр бою жоготкон жок. Бирок оорудум деп бир айтканын уккан жокмун, арызданган, муңданганын бир айткан жокмун. Бул жигиттин жигиттигинин белгиси. Ошон үчүн бүгүн эстелик ачылып турат, бирок анын эстелиги анын кинолору, анын жаркыраган жүзү, айткан алтындай сөздөрү. Азыр эми жаңы технология менен укмуш эле кинолор тартылып атат. Укмуш спецэффекттер менен. Ошондон ойлоно берем. Төлөм Шокеевдин кинолору эсте калар бекен, жаштар кызыгар бекен. Болот Шамшиевдин кинолору, Дооронбек Садырбаевдин кинолору кандай болот? Ушуларды канткенде элдин эсинде узагыраак сактайбыз, жаңыртабыз. Бул баардыгыбыздын чогуу ишибиз. Урматтуу министр мырза, эгер бир мыйзам жагынан жардам керек болсо, кандайдыр бир пропаганда, идеология жагынан жардам керек болсо, биз сиздин кызматыңыздабыз. Ушуну колго алалы, баардыгыбыз маданияттын каармандарыбыз. Бул жакта мына Гакем отурат, мурдагы министр Иманалиев. Өткөндө чыгармачылык кечегинсине барып, ага да ушунчалык баа бердим. Бирибиздин кадырыбызды билбей эле жүрөбүз. Ушу кадырын билбей жүрүп акыретке алдырбай деген калгандар бирибизди кадырлашалы. Азиздин өмүрү, Азиздин тагдыры, Азиздин акыретке кеткени ушул өңүттөн да бизге сабак болсун. Бар бололу, жараткан жар болсун, Азиздин жаны жаннатта болсун. Чоң рахмат.